Матен Сыдыков бүт өмүрүн элге кызмат кылууга арнады. Айрыкча Тоо койнунда жайгашкан Нарын облусунун социалдык экономикалык жактан өсүүсүн камсыздоодо салымы чоң. Анын жетекчилиги астында Токтогул ГЭСин куруу жылдарында элди жаңы жерлерге көчүрүү, айыл кыштактарды, райондун жаңы борборун түптөө, дың жерлерди өздөштүрүү жана сугат жерлерин кеңейтүү иштери аткарылган. Бардык иштерди уюштуруп, республиканын жетекчилери макулдашып, Нарында экинчи электр жылыткыч менен иштеген шаарча ошол микрорайон. Нарынын эли жетекчилиги Матен Сыдыковдун эмгегин жогору алып, ошол чөлкөмдө 1064 окуучулук мектепти Матен Сыдыковдун атынан аташты. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Матен Сыдыковдун 100 жылдыгына карата өткөн иш-чарада Жуман Акималиев башында турган коомдук саясий ишмерлер Сыдыковдун басып өткөн өрнөктүү өмүр жолу, жасаган эмгеги тууралуу илимий баяндамаларды жасашты. Ошо бүгүн атамдын жолдоштору замандары отурушат, жакшынакай эскерүүлүн айтып, кандай чогуу иштегенде, кичинекей мындай баягы орусча айткандай байки, история ошолорду айтып атса, для меня это очень такие теплые моменты, настолько у меня в сердце становится тепло. Баягы мен атам менен сүйлөшкөндөй, атамды көргөндөй сезем да. Өз ичинен мыкты чебери, уюштуруучулук жөндөмү менен элдин ишенимине, жогорку жетекчиликтин назарына илинген Сыдыков партиянын Токтогул райкомунун биринчи катчылыгына көрсөтүлгөн жетекчилик жооптуу түйшүктүү ишинен анын калыстыгын, эмгекчилдигин баамдап, улам жогорку кызматтарга чейин көтөргөн. Ал Кара Суу райкомунун биринчи катчысы, көп узабай депутаттардын Нарын облустук аткаруу комитетинин төрагасы, кийин партиянын Нарын обкомунун биринчи катчысы болуп шайланган. Анан бул кишинин бир эмеси жакшы сапаты. Тынчалчу эмес, эртең менен түштөбү кечинdeби иштесе баарын таштап салып ичип аткан тамагын. Ошо чарбанын ичине барып, төлөт туут болуп аткан жерге, жер айдалып аткан жерге, арпа орулуп аткан жерге, же болбосо райондук деңгээлдеги ар кандай иш-чараларга өтө активдүү катышып өзү башында турчу. Матен Сыдыковдун эмгеги Нарын үчүн абдан зор. Көп нерсе жасалды. Мисалы үчүн Нарында болгон узунунан 3 эле көчөбү бар. Туурасынан бир да көчөнүн асфальты жок болчу. Туура көчөнүн баарына тең асфальт салынды. Көчөлөрдүн баарына тең свет коюлду. Үзүрлүү эмгеги үчүн ал 2 Ленин, Октябрь революциясы, 2 эмгек кызыл туу, 2 ардак белгиси ордендери, Эгемен Кыргызстандын 3-чү даражадагы Манас ордени жана медалдары менен сыйланган. Курулуш жаатында жасаган эмгеги үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыган. Айжамал Болот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.